Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбыз. Балдар, бүгүнкү биз сабагыбызды алгач жагымдуу маанай менен баштап алабыз. Бул жерде жүрөк жөнүнүн ичинде силерге таандык эң жакшы сапаттар жазылган, анын артында топ жазылган. Эгерде силер кайсы жүрөктү алып ошол топ артында кайсы топ болсо ошол топко барып орун аласыңар. Алгач мен деген сөздү кошосуңар. Мен акылдуумун, мисалы, Мен чечкиндүүмүн. Мен күчтүүмүн. Азаматсың? Мен кайрымдуу. Мен жоопкерчиликтүүмүн. Мен бүгүнкү сабакта эң сонун катышам. Азаматсың? Ала бергиңер. Досторума ийгилик каалайм. Азаматсың? Мен эмгекчилмин. Мен бойлуу. Азаматсыңар? Мен чечкиндүүмүн. Мен лидермин. Мен акылдуумун. Мен досторума ийгилик каалайм. Мен мыктымын. Мен чечкиндүүмүн. Мен тартиптүүмүн. Мен лидермин. Балдар, азаматсыңар, эми ордуңарга барып орун аласыңар. Алтын эреже менен баштап алабыз. Демек, бирөөнүн оюн уга билебиз. Сабакка активдүү катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз, бири-бирибиздин оюбузду сыйлайбыз жана кол көтөрүп жооп беребиз. Баракчасын илип койдум бул жерге. 3 топко 3 боздуу ийилдим. Эгерде ар бир топ туура жооп бергендиги үчүн бирден упай кошуп отурам. Анан кийин мынакей 1ден 3кө чейинки балл алышкан топ 3 коюлат. 4төн 6га чейинки балл алсаңар 4 коюлат, 7ден 10го чейин балл алсаңар 5 деген балл аласың. Ал эми жеке баллоодо балдар мындай куржундарды даярдап келдим. Ар бириңерге бирден куржун мынакей таратып берип кой, Анан бул куржундун ичинде чүкөлөр бар. Чүкөнү сыртка чыгарып алабыз. Сыртына чыгарып коебуз дагы мындай кылып. Мынакей балдар бер карайбыз. Чыгарып коебуз. Анан ар бир туура жооп берген үчүн куржунга эмне кылабыз? Чүкөлөрдү топтойбуз. Анан сабактын аягында ким канчалык көп чүкө топтогон болсо куржунга, ошол окуучу эң жакшы деген балларды алат. Балдар, параграф 26 параграф үйгө берилген. СССРдин кулашы жана көз карандысыз кыргыз мамлекетинин түзүлүшү деген теманы өткөнбүз. Ал теманы үйгө бергем. Эми кел ошол өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Бул жерде барабан бар, поле чудес оюну же болбосо эгерде бирден келип эмне аласыңар, буну айландырып, кимге кайсы суроо туш болгон болсо, ошол окуучу жооп берет. Биринчи бир топтон баштайлык, Токтот. Кыргызстандын көз каранды эместиги жөнүндө Декларация качан кабыл алынган? 1991 жылы 31 августта кабыл алынган. Демек, 31 август бизде эмне күн экен? Кандай эгемендүүлүк? Аскар Акаев альтернативдүү негизде жана кысыробуз. 1992 жылы 27 октябрда түрдө негизде биринчи президент. Туура, ооба. 3-үнчү топтон келебиз. Келгиле 3-үнчү топ. КМШ деген эмне? КМШ бул СССР ыдырагандан кийин түзүлгөн уюм болуп саналат. Себеби дегенде ал жерде СССР урагандан кийин ошол жактагы экономиканы сактап калыш үчүн бул уюм түзүлгөн. Байланышты сактап калыш үчүн КМШ түзүлгөн. КМШны чечмелечи кандай болуп чечилет? Мариям, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги. Ооба, туура. Ош кол алымы канчанчы жылы жана эмне үчүн болгон? Ош кол алымы канчанчы жыл жана эмне үчүн болгон? 3-үнчү топтон барбы жок? 3-үнчү топтон кошумчалайт. Мерим. Каякта болду? Ош областында болгон. Ошто. Бул чыр-чыртак кандуу кагылышууга айлангандан кийин ошол толук жаап аскердик катышкан биринчи топ болду. Биринчи топко 2 упай, 1 упай, 2 упай берелик. Ал эми экинчи топко дагы 2 упай берелик. Ал эми 3-үнчү топко 1 упай берелик, 1 упай. Кыргызстан көз карандысыздыктын алгачкы 10 жылдыгына, демек
1991-ден 2001 жылдарга чейинки Кыргызстандын биз карайбыз бүгүнкү сабакта экономикасын, саясатын, социалдык абалын. Демек бүгүнкү сабакта силер ошол 91-ден 2001-ге чейинки Кыргызстандын социалдык саясий экономикалык абалын таанышуу менен ал абалдарын талдабай аласыңар. Бул биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты. Биз билебиз, демек, эмне кылган 1990-жылы өзүңөр айткандай 15 декабрда Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынган. Ал эми 91-жылы 31 августта эгемендүүлүк жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Дүйнөнүн саясий картасында эмне болду? Жаңы мамлекет пайда болду. Ал мамлекет кайсы экен? Кыргызстан Республикасы. Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин анын биринчи президент Акаев шайланды дедик. Ошентип Кыргызстандын атрибуттары, анын символикалары кабыл алынды. Демек, желек 1992 жылы 3 мартта кабыл алынды. Ал эми герб болсо 94 жылы 14 январда кабыл алынган. Аны билебиз. Андан тышкары 93 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Демек, конституцияга ылайык бийлик 3 бутакка бөлүнгөн. Мыйзам чыгаруу бийлиги бул жогорку кеңеш, аткаруу бийлиги бул мыйзам аткаруу бийлиги бул министрлер кабинети жана жергиликтүү башкаруу органдары. Андан тышкары сот бийлиги ага жергиликтүү сот, арбитраж соту болуп кирет экен. Мынакей бул Кыргыз Республикасынын конституциясы. Бул болсо Аскар Акаев туңгуч президенти деп айттык. Эми Кыргызстандын ошол 91 жылдагы эгемендүүлүккө ээ болгондон кийинки анын экономикалык абалы кандай болгон экен? Демек, Кыргызстандын экономикасы СССРге туташ бириктирилген бир бүтүн болуп атса, ал эми эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Кыргызстандын экономикасы өз алдынча болуп, демек, ал мезгилде билебиз, эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстандын экономикасы өтө төмөн болчу. Экономикалык кризис, жумушсуздук күч алган, завод фабрикалардын көпчүлүгү токтоп калган. Себеби СССРдин убагында ал мисалы өнөр завод фабрикаларда бир продукцияны Кыргызстан чыгарган, ал эми анын тетиктеринин бардыгы эмне экен? Башка мамлекеттерден чогулуп келип, анан Кыргызстандан чыгарылган. Тапшырма топтор менен иштейлик. Өзүң билгендей. Турдакунусу Балиев. Масалиевчи. Абсамат Масалиев, андан кийин Аскар Акаев, андан кийин бүгүнкү күндө президент ким экен? Садыр Жапаров. Галочканы басып коебуз, тура алайбыз. Азаматтын бардыгы эмне экен? Туура экен. Кыргыз Республикасынын конституциясы качан кабыл алынган? 3-топтуку. Кел, Анжела. Ошол жерге туруп окуп берсең деле болот, Анжела. Окуй бер кийинки суроону. Ким жооп берет? Кел, Женишова. Эмирсиң кел. Мейли, чыга бер. Отура турасың, Анжела. Кой тур, баспай тур, макул. Отура турасың, Кел. Отура тур, бар. Азаматсың. Андан кийинки суроону окубай кеттиң, макул. Качан менчиктештирүү башталды? Жаңгазы. Кети тура эмес кетип калды, муну жооп бере бер. Абал кандай эле начарлаган. Эми параграф 1 теманы окуп келесиңер жана окуп келип Кыргызстан ошол 31 эгемендүү Кыргызстанга эмне кыласыңар? Кластер түзүп келесиңер. Балдарыбызды эсептейбиз. Бул топтон эң көбү 6 упай 9 5. Демек, бул топтон Эмирсиң сенчи? 6. Демек, насиятка эң жакшы баа, ал эми калганыңарга 4 деген бааны коюп беребиз. Силердики кандай болду балыңар? 9, 9га 5, 5, 5, 5. 2 сага 4 деген бааны коебуз, аракет кылдыңар. Силерге эң канча? 5 деген бал 4. 4. Сайыда 4.
4 деген бааладың. Эки бирок топтук иштеде силер 5 алдыңар, топтук иште 5, бул команда 5, силер 4 деген бааны алдыңар. Азаматсыңар балдар, сабакка катышып бергениңер үчүн